Hello, баарыңыздарга салам. Бүгүн англис тил курсубуздун эң биринчи сабагы. Жана мен сиздерге тема өтүп бербеймин бүгүн. Бүгүн бизде өзгөчө сабак болот, бирок тапшырмасын сөзсүз түрдө аткарышыңыздар керек. Ушул тапшырманын негизинде сиздерге англис тилин эмне үчүн үйрөнүш керек, канча убакыт үйрөнүш керек, ошол боюнча мен сиздерде расклад болот да, кайсыдан кийин кайсыны кылыш керек, эмне кылыш керек. Или вообще англис тилин эмне үчүн үйрөнүп атасыздар, ошол боюнча информация. Жана эң биринчи өзүңүздөр бир нече суроолорду берем, ошолорго өзүңүздөр жооп бериңиздер. Эң биринчи англис тилин эмне үчүн үйрөнүп жатасыздар? Просто англис тили аябай азыр популярный, англис тилин билиш керек, обязательно кийин кереги азыр болбосо да кийин жумушума керек болот деген жооптор вообще болбойт. Категорически болбойт андай нерселер. Конкретно сиздер англис тилин эмне үчүн үйрөнүп жатасыз? Конкретно жооп бериңиз. Жумуштугуңузга керек болуп атабы, окууңузга керек болуп атабы? Балким бир жака чыккан жатасызбы, чет жака саякаттаган жатасызбы, иштеген жатасызбы? Конкретный цель болуш керек. Конкретно ушул суроого англис тилин эмне үчүн үйрөнүп жатасыз дегенде сиз суроого жооп бере алышыңыздар керек да. Экинчи суроо. Англис тилин сиз кайсыл уровеньден баштап үйрөнөсүз? 0дон баштайсызбы же бир аз түшүнөсүзбү? Ошондо билип алыңыздар. Алфавитти билесиздерби, сөз окуганды билесиздерби, балким кээ бир сөздөрдү билесиздерби? То есть англис тилин сиз канчалык деңгээлде билесиз? Конкретно ошону өзүңүздөр отуруп алып ойлонуп көрүңүздөр. Билген сөздөрүңүздөр аз болсо жазып чыгыңыздар. Кайсы сөздөрдү билесиз? В итоге канча сөз билет экенсиз? Ошону дагы примерно дейли, примерно билип алыңыздар. Же болбосо экинчи варианты онлайн тесттерден караңыздар дагы уровень английского языка сиздерге канчалык деңгээлде экен. Гуглдан издесеңиздер өтө көп чыгат. Ошол жактан өзүңүздөрдүн англис тил билүү деңгээлиңерди билип алыңыздар. Бул өтө керектүү нерсе. Үчүнчү эми өзүңүздөр үчүн чечип алыңыздар. Англис тилин сиз кайдан үйрөнөсүз? Мисалы азыр онлайн сабакты көрүп атасыз, мындан тышкары балким сиз курска баргыңыз келип жаткандыр, же болбосо курска убактыңыз жок болсо телефондон бир гана мен сабактарымды угуп отура бербестен дополнительно өзүңүздөргө приложенияларды көчүрүп алыңыздар. Бизде өтө приложение көп, бекер приложениялар өтө көп. Play Marketке кирсеңиздер же болбосо iPhone которсоңуз App Store'го кирип туруп эле английский язык десеңиздер өтө көп приложение чыгат. Ошол жактан өзүңүзгө жакын тандап алыңыз. Разговорный английский бар, сөздөрдү жаттан английский бар, английский для путешествий прям туру менен бар да. Ошолорду ачып алып, тоже дополнительно окуңуздар. Кийинкиси 4-сү англис тилин сиз канча убакытта үйрөнөсүз? Ошого өзүңүзгө конкретно цель коюңуз, конкретно максат коюңуз. Мен монча айда англис тилин мончалык деңгээлде сүйлөп калышым керек, словарный запасым монча болот. Мен моундай сүйлөймүн. Разговорыңыз кандай болот? Канчалык деңгээлде сиз англис тилин түшүнөсүз? Ошол боюнча конкретно цель коюңуз. Конкретно монча айда мен могул уровеньге жетемин деп. Либо бизде билесиздер, beginner, pre-intermediate, intermediate деп английскийдин уровеньдери болот. Elementary туру менен ар ким ар кандай айтат, ошонун мен мына могул уровеньге келишим керек деп өзүңүзгө конкретно цель коюңуз. Прям максат коюңуз. Бешинчиси тоже максат коюунун бири күнүнө канча сөз үйрөнөсүз? Ошону максат коюңуз. То есть бул күнүнө сиз англис тил сөз жатташыңыз керек. Эгерде жакшы сүйлөйм, бирок кыска убакыттын ичинде англис тилин сүйлөп кетким келет десеңиз, күнүнө минимум 10 сөз жатташыңыз керек. Это минимум. Бизде Кыргызстанда өтө жакшы англис тилин өтө тез үйрөткөн курстар бар. Ошолордун бири күнүнө 30-35 сөз жаттатат да. Күнүнө элестетиңиздер. Минимум 5 сөз жаттайсызбы, 10 сөз жаттайсызбы, но конкретно цель коюңуз. Сөз жаттаңыз күндө. Күндө англисче видео ролик көрүңүз. Тоже максат коюңуз. Кыска ролик болобу, там мультфильм болобу, субтитр менен көрөсүзбү, но көрүңүз. Акырындык менен ошолорду киного алмаштырасыз. Акырындык менен субтитр менен көрөсүз, без субтитр менен көрүп, ошентип отуруп үйрөнүп кетесиз. То есть произношение кандай болот, кайсы сөз кандай айтып атат, баардыгын билишиңиздер керек. 5 мүнөттүк, 2 минутта, 3 минутталык видео ролик болсо дагы англис тилинде көрүңүздөр сөзсүз. Андан кийинки нерсе, күнүнө англис тилин үйрөнүүгө сиз канча убакыт бөлө аласыз? Бүгүн ооруп каласызбы, эртең тойго кетесизби, бирсү күнү жумушуңуздан бошобой каласызбы, 4-чү күнү уктап каласызбы, 5-чи күнү дагы бир причина чыгабы, ага карабастан күнүнө определенный убакытта англис тилин сиз прям үйрөнүшүңүз керек. Сиз күндө эртең менен турганда обязательно эмне кыласыз? Обязательно тишиңизди жуйсуз, бетиңизди, колуңузду жуйсуз. Мен кечиге аттым эле деп алып, туруп алып, ошо боюнча кийинип алып окууга же жумушка чуркап кетпейсиз, туурабы? Сөзсүз түрдө жуунуп, тазаланып алып анан чыгасыз. Туурабы? Ошондой эле бул англис тили дагы сиздерге ошондой болуш керек. Сөзсүз түрдө күнүнө обязательно бир действияны конкретный убакытка коюп коюңуз. Эгерде өтө прям занят болсоңуз, вообще бошо болсоңуз, убактыңыз болбойт, мондай болсоңуз, күнүнө жарым саат убакыт бөлүңүз англис тилге. Жок, мен бошобойм, колуман келбейт, окумай жетишпейм, анан эртең менен таң атпай туруп кетип кечинде түнчүндө үйгө келем, ошондой темп менен жашайм десеңиздер,
эмне кыласыз, сиз обязательно жолдо жүрөсүз. Жолдо жүргөндө балким өзүңүздүн машинаңыз бар, балким маршруткада жүрөсүз, балким автобуста жүрөсүз, балким жөө басасыз. Айырмасы жок, сиз бир жактан бир жакка жетиш үчүн определенный ошол эле жумушка, ошол эле окууңузга жетиш үчүн барып сиз какой-то бир убакыт коротосуз туурабы? Ошол аралыкта окуңуз. Прям вообще жетишпей жатсаңыздар. Минимум күнүнө жарым саат. Выходной жок, уктап калмай жок, унутуп калмай жок. Күнүнө минимум жарым саат убакыт бөлүңүз. Күнүнө 10 сөздү жаттаңыз өзүңүзгө. Ошого сөз бериңиз да, чтобы чындап результатка жетем, чындап англис тилин сүйлөп кетем десеңиз, анда кылыңыздар. Мисалы сиз 11 жыл бою мектепте англис тилин үйрөнөсүз. 11 жыл бою. Макул эми ошонун 3-класстан кирсе деле 9 жыл англис тилин үйрөнүп атасыз. Эмне үчүн до сих пор сиз сүйлөп кеткен жоксуз англис тилин? 9 жылдын ичинде спокойно англис тилин кенен сүйлөп кетет элек да, туурабы? Же эмне үчүн кайра эле ошо 11 жыл окуп алып, анан кайра 5 жылга же азыркы учурда 4 жыл болуп калып, 4 жылга университетке барып англис тилин үйрөнөбүз? Эмне үчүн? Анткени бизде аякта постоянство жок да, стабильность жок, стабилдүүлүк жок, мындайча айтканда. Жумасына англис тили азыр 2 жолу кирет, кээ бир жакта 1 жолу кирет жумасына, и то 45 минутта сабакка, и то ошонун ичинде канча окуучу, и эч ким эч нерсени жаттап калбайт. Ошондуктан сиз ошончо жылдан бери англис тилин билбейсиз деген сөз да. Эң базовый, самый эң керектүү нерселерди сиздерге айттым ушул бүгүнкү сабакта. Сөзсүз түрдө ар бир конкретный мен айткан нерселер боюнча жазып чыгыңыздар. Конкретно жазып чыгыңыздар. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, сөз жаттаганда любой колуңузга тийген словорду ачып алып монтип жаттай бербеңиздер. Конкретно кайсыл нерсеге тиешелүү болуп атса, сиздин ишиңиз, ошого жараша сөз жаттаңыз. Мисалы, жумушка кетип аткан болсоңуз, башка жака, чет мамлекетке иштейм, жумушка барышым керек, мага базовый разговорный керек десеңиз, келиңиз, кетиңиз, кириңиз, чыгыңыз деген сыяктуу нерселер керек десеңиз, демек ошол сөздөрдү жаттаңыз. Жумушка барам десеңиз, какой-то бир определенный терминдериңиз болсо, ошону жаттаңыз. Мага в общем английский мындай эле керек деген болбош керек, конкретно цель болуш керек. Эмне үчүн сизге англис тил керек? Мага кийин 2 жылдан кийин керек же 5 жылдан кийин керек же окуунум бүткөндөн кийин керек десеңиз тоже болбойт. Конкретно цель, конкретно убакыт, конкретный действия күнүнө кыла турган. Ошондо гана сизде результат болот. Эгерде сиз бир күн окуп, бир күн унутуп алынган болсоңуз, анда сиз тилди үйрөнө албайсыз. Бул бардык жакта эле ошондой. Мисалы, жумуш иштедиңиз дейли, сиз жумуш иштейсиз, и жумушка бир күн барып, экинчи күнү ооруп калып, үчүнчү күнү конокко кетип калып, төртүнчү күнү уктап калсаңыз эмне болот? Акыры аяк сиз ал жумуштан чыгып каласыз да. Бул жакта деле ошол да. Результат болбойт туурабы? Жумуштан жөн эле чыгып каласыз, и айлыгы жок отуруп каласыз. И бул жакта эле ошол. Конкретно, постоянно цель болуш керек, максат коюшуңуз керек, и ошол максатка күндө бир тепкичтен жылып кете беришиңиздер керек. И мен бат тил үйрөнүп кетем, мен онсуз оңойлоо, мен күндө 10-дон 20дан сөз жаттайынчы же 30дан сөз жаттайынчы десеңиз, тоже неправильно. Тоже анда да сиз күйүп кетесиз. Неге дегенде, сиз сөздү жаттай беребиз, без проблем жаттай бересиз, тигине жаттайсыз, мындачасы, мен монча сөз жаттап салдым. Мен могу сөздөрдү айта алайын, сен мага айтсаң, мен сага которуп берейин деп. Жакындарыңызга айтышыңыз мүмкүн, сөздөрдү жаттайсыз, бирок анда эмне болот? Колдоно келгенде ал сөздөрдү унутуп каласыз. Же болбосо словарды ачасыз дагы, баары бирде шытыратып А, Б, Сдан баштап эле сөздөрдү жаттап атасыз. Именно эй тамгасына моолор бар экен, ушуну жаттайын, тигин жаттайын, анан тигин жаттайын деп кете бердиңиз. Тоже результат болбойт. Неге дегенде, сиз өзүңүз колдонбогон кереги жок сөздөрдүн баарын жаттап атасыз да. Просто кереги жок. Мисалы, кыргыз тилинде деле канчалаган сөз бар, бирок ошонун баарын биз колдонбойбуз туурабы? Биз определенный эле күнүмдүк эле колдонгон, постоянно колдонгон сөздөрдү колдонобуз, сүйлөйбүз да. Там эски сөздөрдү сүйлөбөйбүз, архаизмдер сүйлөбөйбүз, мисалы, туурабы? Эски сөздөрдү такыр колдонбойбуз. Же болбосо мындай да, эгерде сиз студент болсоңуз, сиз үйдө отурган айымдын сөздөрүн колдонбойсуз. Кичинекей бала, там памперс, там смесь деген сөздөрдү, туурабы? Азыр ал сөздөрдүн сизге кереги жок, не актуально. Или ошол үйдө отурган мамочка кимдердин сөздөрүн сүйлөбөйт? Мисалы, жумушта иштегендердин сөзүн сүйлөбөйт, офис деп сүйлөбөйт, коллега деп сүйлөбөйт, дептер, ручка, компьютер, там совещание, жумуш деген нерсени сүйлөбөйт да, көрдүңүздөрбү? То есть өзүңүзгө керектүү сөздөрдү алышыңыздар керек да, базовый сөздөрдү. 2000 разговорный английский сөздөрдү билип алсаңыздар болду, сиз уже сүйлөй бересиз. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан сөздөрдү дагы туура тандап сүйлөш керек. И ошол сөздөрдү кийин кайра колдоно билишиңиздер керек да. Бул эмне эле, мен жаттагам, мен точно жаттагам, унутуп калыптырмын деген нерсе болбош керек да. Мисалы, эски, мисалы, вообще колдонбогон сөздөрдү жаттап алсаңыз, анын эмне кереги бар, туурабы? Жашооңузда колдонбогондон кийин ал кайра эле унутулуп калат. Дагы бир сиздерге бир фишка, лайфхак, ар бир сөздү жаттап атканда бир ассоциация болуш керек да. Ассоциация кылып жаттаңыздар. Бул эмне дегенди билиңиздер. Мисалы, сиз жаңы бир сөз жаттадыңыз, любой эле сөз болсун, Мисалы, кандай сөз алсак, мисалы, класс.
В английском языке тоже класс, да, класс. Class. First class, second class. Кете берет туурабы? И ошол сөздү мисалы орус тилде кандай айтылат, кыргыз тилде кандай айтылат. Кыргыз тилде деле ошол класс, орус тилде деле ошол класс. Значит, англисте деле ошондой болот. Ушундай ассоциация болуш керек да. Либо бир нерсени эстеп калышыңыз керек. Ошол сөздү мисалы Лондон. Лондон десеңиз мээңизге сразу эмне келет? Если визуально эстеп калсак, Лондон мисалы менин оюма сразу эле мост келет, либо Биг Бен келет да. И жанагы шапочка менен, либо шапочка менен турган вот адамдар келет, либо жанагы экиэтажный красный автобус келет да. Вот ошондой ассоциация болуш керек да, сиздердечи. Көрдүңүздөрбү? Ассоциация болуш керек. Кимдики кандай кетет? Кимдики визуальный ассоциация, бир сөздү айттыбы сразу ошону элестетет. Кимдики бир сөздү айттыбы ошонун прям котормосун, башка маанисин же ошого окшош сөздөрдү же уйкашкан сөздөрдү же словосочетание мисалы, кыз десе сулуу кыз, бала десе күчтүү бала, ушундай нерселер оюна келип кетет да. Мисалы сулуу десеңер, сулуу деген жаттап калыш үчүн жана кыз дегенди коюп коюңуздар. Ошондой сыяктуу эле ассоциация болуш керек. Ошондо сиз сөздөрдү өтө бат жаттайсыз и эсиңизде да калат да. Мен муну жаттагам, унутуп калыптырмын дебейсиздер. Ошондуктан баарыңыздарга игилик каалайм. Сөзсүз түрдө дептер ачыңыздар, бүгүнкү тапшырмаңыздар мен айткан нерсенин баарын колдонуп, бардыгын айтып, бардыгын прям жазып чыгыңыздар, дептерге жазып чыгып, общий группага, чатка жөнөтүңүздөр. Баарыңыздардан жоопту күтөм. Билесиздер, бул канал, бул ссылка 24 саатка чейин гана сакталат. 24 сааттан кийин мен бул видеону өчүрөмүн. Азыр кандай көрүп бүтсөңүздөр, мен саат канчада киргизсем, ошону багап коюңуздар. 24 сааттан кийин сабак өчөт. Башкаларга таратканга болбойт. Бирибиздин эмгегибизди баалайлы, убактыбызды баалайлы, туурабы? Эгерде башка бирөөгө ушул эле нерсени бекер берип койсоңуз, ал түшүнбөйт дагы да, баасын да билбейт, паркын да билбейт. Ошондой эле ушул каналга, менин YouTube каналыма катталып, лайк басып коюңуздар. Чоң рахмат.